bölük yaş ketip, karağa taynaydan göz, kamçı boyu yaş ketip. Улуттук идеология өлкөгө зарыл экендигин, анын өзөгүн улуттук баалуулуктар түзө тургандыгын ар дайым айтабыз. Бирок улуттук баалуулуктар укуктук жактан коргоого муктаж экендигине баш оорутпайбыз. Биз 3 гана мисал менен бул олуттуу көйгөй экендигине көз жүгүртүп көрөлү. МКТВ каналынын журналисттик иликтөөсү мына ушул багытта болмокчу. Улуттук баалуулуктардын сап башында турган Улуу Манас эпосу учурда саясаттын бутагына айланып, Манас жөнүндөгү мыйзам долбоору кайрадан жазылып, коомдук талкууга коюлуп, көп талашты жаратууда. 2010-жылы кабыл алынып, 10 жылдан бери ордунан жылбаган Манас жөнүндөгү мыйзам дагы бар экенин эскерте кетели. Эми тилекке каршы ошол заманга, ошол саясий режимге буйруп аптырал, анан кийин гана биз муну бул мыйзамды, жети беренелүү мыйзамды деген 11-жылы бекиттик. Эми бул биринчи кезекте ошол кездеки мыйзамдын жазылуу тарыхы жана себептери. Мыйзам деген өтө шашылыш түрдө жазылды. Биринчи, экинчиден зарылчылыктан улам жазылды. Үчүнчүдөн ЮНЕСКОга каттоо алдында деген ЮНЕСКонун өзүнүн бирден бир талабы да бар болчу. Эгерде силер ЮНЕСКОга Манасты сунуштап аткан болсоңор, мыйзамдык жактан кандай бекемдөөлөр бар деген суроо болгондо, ошол себептүү биз 2013-жылы ЮНЕСКОга Манас Семетей Сейтек деп үчилтикти сунуштаганын алдында Манасты деген биз мыйзам ченеминде бекемдеш керек болчу да. 2010-жылы кабыл алынган Манас жөнүндөгү мыйзамдын демилгечи тобунда Таланталы Бакчиев да болгон. Бул жолу мыйзамдын кайра жазылышына көп оңдоолор киргендигин белгилейт. Мурдагы мыйзамдын авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев колдонуудагы жана сунушталып жаткан мыйзам долбоорлору туурасында мындай дейт. Биринчи Манас мыйзамы бул ошол учурда Кырдаалда жаралган. Бул декларациялык мыйзам. Декларация деген буга чейин Манасты кыргыз эли коргоп келсе, эми мындан кийин Манасты өкмөт колдойт. Манасты таанытуу, Манасты сактоо, Манастарды колдоо ишине өкмөт жооптуу жана 1 жылда бир отчет берет деп. Ошондой Кырдаалда биз ал отчетту укпай туруп, Манас мыйзамына жаңы өзгөртүү киргизүүнүн зарылдыгы жок. Эгерде зарылдык болсо, эски мыйзамга өзгөртүү киргизсек болот. Биякта элди айрыкча кыжырданткан жанагы Манастын аты спирт ичимдиктерине берип кеткен, ар кайсы майда чүйдөгө берип кеткен. Ошону эле өзүнчө мыйзам кылып киргизип койсо да болот. Бир пункт кылып, же аны өкмөттүн токтомун берсе болот да. Аны биз ушул темага жакын улуттук күчтөр менен, манасчылар менен кийинки жумада кеңешип көрөбүз. Зарылдыгы болсо, ушул иштеп аткан мыйзамдын эле аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Болбосо мүмкүн бир пункт кылып киргизип көрсөк болот да. Анан бул бир айырмачылыгы жанагы толук Манастын бөлүктөрүн киргизели дедик. Экинчи айырмачылыгы мында манасчылыкка атайын бир басым кылынып атат. Атайын керек болсо түшүндүрмөсү жүрүп атат. Манаска атайын мамлекет тарабынан статус берилсин деген маселе коюлуп атат мыйзамда. Дагы бир өзгөчөлүгү. Эмне үчүн мыйзам деген Манас жана Манас эпосу боюнча деп аталып атат. Себеби кыргыздар деген эпос деген түшүнүктөн мурда Манасты түшүнөт. Манасты улуттук идеал, улуттук символ катарында кабыл алган. Атам замандан бери биз ошол элдик түшүнүктү мыйзам ченемине алып келели дедик. Себеби эпос деген ошол Манас түшүнүгүнүн гана бир бутагы. Маданият министрлиги Манаска байланыштуу колдонуудагы бирок иштебеген, ошондой эле коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорлору туурасында мындай пикирде. Мен мурдагы бизге 2010-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча маалыматым бар. Ал боюнча биз иштеп келатабыз да. Анан жаңы мыйзам боюнча чынын айтсам толук кандуу түрдө карап чыга элекмин. Мен ушул бир канча депутаттын инициативасы менен коомдук талкууга чыккандыгы жөнүндө уктум. Бул бая социалдык тармактарда, телеканалдарда бир канча талкуу болду. Бирок ичинде эмнелер бар, кандай өзгөртүүлөр киргизилип атат, конкреттүү түрдө эмнелер киргизилип атат, мен аны тааныш элекпиз. Бирок коомдук талкууга чыккандан кийин ар бир мыйзам өзүңүздөр билгендей өкмөттүн корутундусу менен кабыл алынат да. Ошондуктан ал мыйзамда бизге корутунду катары Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигине келет. Келгенде биз бул жерде мен ойлойм бир чоң аудитория менен талкуулайбыз го деп.
Кыш айларында жарандык активисттер Манас баштаган көркөм дөөлөттөрдүн аталыштарынын арак шараптарга коюлушуна каршы болуп бир нече жолу маселе көтөрүшкөн. Жабышып алды. Видимо, могул жерде камерадан көрүп турат, бизчи. Кимдер келгенин сразу байкашылдады. Булар эшикти жаап алды. Мына мыйзам чыкты. 8 жыл, 9 жыл болду. Иштеген жок. Мыйзамды бузган кишини издеген жок. Анда эмнеге мыйзам кереги бар? Демек, Манасты мыйзам менен коргонго болбойт деп бизге айтып атат. Жыйынтыгында Манас жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы боюнча маселе Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын жыйынында каралган. Мына ушул 2019 жылдын январь айында Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ошол Манас мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо арак шарапка, тамекиге Манастын атын колдонууга тыюу салган мыйзамды сунуштаган экен да. Ошол учурда Жогорку Кеңештеги, эми ал Жогорку Кеңештеги базаркомдор, соодагерлер, бизнесмендер отурат да, алар бардыгы бул мыйзамды колдошкон эмес, комитеттин да талкуусунан өткөн эмес. Бул балким бул кийинки 7-чи созывга калтырып коюшканбы, өздөрүнүн бир ала качуу системасында, өздөрүнүн баюу системасына бир сокку урарын билишкен да, Кыргыздын экономикасын ойлоп аткан эл өкүлдөрү болуп коюшкан. Бирок бул активисттер көтөргөндүктөн бул чоң резонанс жаратып кетти. Мына биз азыр ушул кристалл заводунун багы Манас деп чыгардыңар деп биз эшигин каккылап, тепкилеп барсак, эшигин жаап алып, мындай ачпай ушул кимдики экенине чейин жашырышып аткандыгы түздөн түз бул багы биздин Кыргыз элине болгон кыянаттык деп эсептегим келет. Жыйында аталган мыйзамдын аткаруу механизмдери толук камтылбай калгандыгы айтылып, Маданият министрлигине буга байланыштуу жобо иштеп чыгуу сунушталып, мыйзамдын аткарылышы боюнча маселе Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына алып чыгуу тууралуу сөз болгон. Эми бул негизи мамиле деген биз Манасыбызды же болбосо башка баалуулуктарыбызды, ошондой Манаска тете баалуулуктарыбыздын баарын башыбызга көтөрүп жүрөгүбүздө кылып алып чыга турган жердебиз. Анткени биз ошолор менен элбиз, ошол менен мамлекетпиз. Биз аныбызды сактабаса анда мамлекет катары өзүбүздү өзүбүз сактай албайбыз. Биз эң биринчи өзөгүбүзгө кайрылганыбызда, ошондо улуу мамлекет катары кайра бабаларыбыздын жолун улантып кете алабыз да. Анан бизге азыр Манаска болгон мамиле ушул болуп атпайбы? Мына Манаска мындай чалабыла, кайсы жерде болбосун Манастын өзүндө эле эстелигин жасаса деле чалабыла. Манас десең, мисалы телевидениядан деле эмне айтасың дейт да. Жайнак деле ошентип чыкпады. Эмне айтасың дейт. Манаска деген Манастай мамиле кылыш керек. Манасты биз качан чын дилибиз менен жүрөгүбүздө сыйлаганда, ошондо биз өсүп өнөбүз. Анткени өсөр эл өзүн сыйлайт, өспөс эл жатын сыйлайт деп бекер айтпайт. Маданият министрлиги Манас жана Айтматов академиясынын жарандык активисттердин, окумуштуулардын, манасчылардын катышуусунда жыйын өткөрүп, бир топ сунуштар айтылып, талкуу жүргөн. Аңгыча калк карантинде калды. Эми минтип кайрадан Манас жөнүндөгү мыйзам долбоору жазылып, коомдук талкууга коюлуп, ар түрдүү пикирди пайда кылып, талаштын чордонунда турат. Мындай укуктук маселенин чордонунда калган улуттук дөөлөттөрдүн катарында бас бөлтөк тоосу дагы бар. Кадимки Байтик Баатырдын хан ордосу, Кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдүн мекени болгон касиеттүү тоо бүгүнкү күндө карьерге айланып, жергиликтүү активисттер учурда кайрылбаган жери калбай, укуктук талаада күрөшүп, маселе олуттуу. Илгертеден эле белгилүү да, илимге илгертеден эле белгилүү. Себеби 1929 жылы археолог Тереношкин Александр Иванович деген ал мезгилде жана Түркистанский кружок любителей археологии бар болчу, Ташкентте жайгашкан. Анан бүт Борбордук Азияны, эманда Орто Азия деп койчубуз, ошо кружок тейлейт эле да, археология жагынан. Ошол келип ушул жерде разведка жүргүзгөн. Бизде Кыргызстанда Чүй өрөөнүндө разведка жүргүзгөн. Чүй өрөөнүн аябай жакшы кыдырып карап неме кылып көрсө керек экен. Себеби азыр дневниктеринен карасак, жарыялаган ошол мезгилде макаласынан карасак, аябай эле көп эстеликтер жазып кеткен да, атап кеткен неме кылып. Тилекке каршы бир тобу азыр жок. Себеби Чүй өрөөнү бизде эң мындай эли көп, анан кийин жумуштар, ар кандай курулуш, айыл чарба жумуштары көп жүргүзүлүп атпайбы? Ошон үчүн бир топ эстеликтер жок болуп талкаланып кетпедиби? Ушу боз бөлтөктө да бир топ
курганный группа дөбөлөрдү деп неме кылтып көрсөтүп кеткен экен эле. Бас бөлтөк тоосуна байланышкан журналисттик иликтөө каналыбызга чыккан учурда кезектеги иликтөө даярдалууда, бул боюнча кенен токтолобуз. Үчүнчү олуттуу маселеге биз күз айларында кылымга созулган балыкчы корумду автожолунун маселесин иликтөө учурунда туш болгон элек. Ысык көл облусуна караштуу Чырпык айылына чукул жердеги 4 кылымга чукул тарыхы бар кыргыз калмак көрүстөнү эч кимди ойлонтпогон сыяктуу. Анткени чыры көп кытайлык Лонгхай компаниясы ирригациялык каналды туура эмес салып, жыйынтыгында айылды суу каптап шашып кеткен өзгөчө кырдаалдар кызматы көп кылымдык тарыхы бар көрүстөндү түрттүрүп келип каналды бүтөп салган. Бул маселе бүгүнкү күндө Маданият министрлигин, жергиликтүү бийликти деле ойлонтпой бир чоң тарых жок болгон. Улуттук жана маданий баалуу мурастарга эмнеге мындай мамиле жана кайдыгерлик экендигин дагы иликтедик. Көрсө, өлкө боюнча улуттук маданий баалуу мурастарды сактоонун жана коргоонун механизмдери, укуктук базалары деги эле эзели каралбаптыр. Маданият министрлигинде бир бөлүм бир кызматкер бар экен. Ал маданий жана улуттук баалуулуктардын тизмесин алуу боюнча мындай дейт. Кыргызстанда болуп аткан жаңы объектилердин баардыгына Маданият министрлигинин корутундусуз эч кандай курууга болбойт деп чыгарганбыз. Азыркы учурда кичинекей жер трансформация болсо дагы биз барып археологдор барып карап, эч нерсе жокпу, анан корутунду чыгарып берип, анан жүргүзүлүп атат. Бирок бул убакка чейин берилип кеткен жерлер жанагынтип башаламандыкка болуп калган учурлар бар да. Улантыш керек, ишти улантыш керек. Бүгүнкү күндө жанагы реестрден дагы карап чыгыш керек. Бүгүнкү күндө кайсы объектилер кирбей калды. Аларга жана өзүңүз айткандай академия наук менен жана башка органдар менен изилдөөлөрдү аныктап чыгып, алардын реестрге киргизип, реестрдин ичиндеги актуалдаштырыш керек да бул реестрди, тизмени. Улуттук идеологиянын өзөгүн түзө турган улуттук баалуулуктарга карата укуктук мамиле кандай болушу керек? Бул тууралуу тараптардын пикири мындай. Биз ошол өзгөчө кылып бизди чеп сыяктуу коргоп турган бул эне тил, биздин баалуулуктар, биздин нарк, биздин улуттук өзгөчөлүктөр, биздин комуз, биздин калпак, биздин элечек, биздин бешик, биздин боз үй. Муну эң биринчиден эл коргош керек, экинчиден мамлекет коргош керек, үчүнчүдөн граждандык коом коргош керек, төртүнчү мунун укуктук негизи болуш керек. Азыркы күндө укуктук негиз жетиштүү. Биздин театр жөнүндө мыйзамыбыз бар, кино жөнүндө мыйзамыбыз бар, маданият жөнүндө мыйзамыбыз бар. Биз маданият министринен сүйлөштүк эле. Ошонун баарын бириктирип, мунун статусун көтөрүш үчүн кыргыз маданият жөнүндө кодекс кабыл алуу жөнүндө. Балким бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгүн эске алып, жаңы маданият кодекси керектир. Ал эми улуттук баалуулуктар бул ошол улуттун өзгөчөлүгүн, ошол улуттун өзөгүн, ошонун жүзүн түшүндүрө турган жана аныктай турган, анан керек болсо дүйнөгө тартуулай турган көрүнүштөр да. Эгерде биз аны мамлекет тарабынан коргоого албасак, анда эртеңки күнү аныбыздан айрылбасак дагы анын сүзүлүп кетишине биз өлкө өзү себепкер болуп калат. Жыйынтыктап айтканда, бул маселеге бүгүн олуттуу мамиле кылбасак эртең кеч көп учурда көчүрмө мыйзам менен алектенген жогорку кеңеш өкмөт баш болуп колго алышы керек. Улуттук баалуулуктар улуттун жүзү.